Biz sizlerge bugün öte körünüktü çakan sulu taylарды көрсөтүп беребиz. Çakan degенде жаш тайлар тугандар. Мына ошол жазга бир жаш болобу жазга? 8 айлык азыр. Азыр 8 айлык, а? Өтө сулуу тайды көрсөтөбүз тугандар. Мына тай сатыкка коюлду. Бул Бишкек шаар тарапта турат тугандар. Чаластар так даректи өзүнөн сурайсыздар. Бишкек шаар тарапта. Мына тору тайды көрдүңүздөрбү? Артканкы эки буту ак, бешинесинде өтө сулуу кашкасы бар экен тугандар. О, кашканы көрдүңүздөрбү? Өтө келишимдүү. Бу тайдын түйү каяктан эми? Түйү ушу чүйдүк эле местный. Чүйдүн тайы? Мунун бою канча чыгат азыр эми кичик? 1.40. 1.40. Бул не асып мойун сындырып же өзү ушундай жүрөк экен? Өзү ушундай, формасы ушундай да. Кулактары да өтө келишимдүү экен, э? Кулактары да камыш кулак. Камыш кулак. Тумшуктар да сон. Фигурасы өзүнө мындай 4 тарап топ келишкен тай экен да тугандар. Жабагы деп койсо болот. 8 айга чейин жабагы, андан кийин тай котот 8 айда. Мына тай болуптур. Как раз тай. Тугандар тай. Бу тай түйүчү, э? Чүй. Тору тай. Эч ооруган жери жокпу? Мына грип болуп. Таптаза. Тай таза, э? Таза. Жеп ичине бар жана керенти. Жеп ичет, кыйналбайт. Таптаза бар. Ата-энелерин билбедиңизби? Кандай полукровка окшойт булар, э? Чүйдүн жылкылары да. Алгам да. Чүйдүн жылкылары кандуу келет тугандар. Мунун пулу канча болот эми акчасы, баасы? 70 миң сурап атабыз, кем болот. 70 миң сом кеми бар, а? Ого, бир артын көрсөтсөк болобу? Кана. О. Чатка аяктар кеңиреген. Бу билектери кандай мунун? Казыктар деп коет, кээ бирлер бакайлары деп коет. Буттары тугандар. Тишин көрсөтпөйт азыр бул, а? Алы тай тиш менен болсо керек, сүт тиш. Көкүрөктөрдү да көрүп коюңуздар. Көкүрөк. Бир аз арыктык бар экен, бирок колтуктун кенендигин көрдүңүздөрбү мына бул жерде? Бир баскандарын көрсөк болобу эми? Басыр. Биз каптал менен жетелеп коюңуз, таксыр каптал менен. О! Тай. Бу кадам шилтешин көрдүңүздөрбү? Бура. Бун 70 миң сом кеми бар дейт тугандар. Бул жетек тай окшойт бака, э? О, күздө минестер тугандар, күздө. Азыр минбеңиздер апарып алып. Күздө минестер. Небересине, а? Раса небереңиз сүйүнөт да тугандар. Мына ушундай тайлардан энчи кылыңыздар, сулуулугун караңыздар. Сүйүп карайт да, мээрим төгүлө турган тай экен. 70 миң сом кеми бар. Колдон качырбаңыздар. Азыр биз сиздерге дагы улантабыз. Биз эми экинчи тайды көрсөтөбүз. Полторашка өтө сындуу, улакка чапса улакты жырта турган мындай. Эзире турган тай экен да муну. Тору тай, өтө белдүү, мойну узун. Бул тай каяктын тайы бул? Полторашка, а? Карабалта. Карабалта? Карабалтаныкы. Бул дагы чүйдүк ошондо. Полукровка. Мунун бою канча чыгат экен эми? 1.51, 1.52 болот. Булар канча сантиметрге чейин өсөт, чоң ат болчу. 5 жашка чейин өсөт ат, да? 1.60, 1.65 болот, да? Бирок жер улак, мер улак, така улак кете берет мына. Универсал, анан бул жоон жолп экен, а мындай. Строгий турат экен да, дене түзүлүшү. О, муну көкүрөк баштары сонун экен. Арт тартыңызчы башыны, артын көрөлү, арт. Бул минги экен? Минги. Муну чатка аяктар жаман кенен экен мына. Буттардын жоондуктарын көрдүңүздөр мындай. Жоонсең жоон эмес мындай. Нык турат экен да буттар. О, басыштары. Минги экен, минги. Мунун баасы канчадан болот эми? Мунун баасын 110 миң болот. 110 миң сом. О. 110 миң сом кем болот. Но артын көрүңүздөр. Чатка аяктарды, бакайларды көрүп коюңуздар мына. Күлүк нерсе экен. Бакайдын узундугу, буттун тазалыгы, кара туяк экен, а бул болгондо да. Кара туяк мына көрдүңүздөрбү? Мындай тору өңдө. Өзү эле мен кыйын жылкымын деп айтып турат тугандар. Көрдүңүздөрбү? Мүчө келбеттер. Өтө сонун экен. Азыр эми акырындан минип, тарбиялап, кийинки жылдан жакшылап минип, кыскасы 2 жыл карасаңыздар бул дагы өзүнө келе турган өтө сонун тай экен. Күлүк болот да. Күлүк. Жер улак менен текенин аты болот экен да бул айрыкча.
Kulakları da uzun. Yaka vurup. Arты мен алдыны көрдүңүздөр бирдей. Анан Moyun kar. желкенин толуктугун карап коюңуздар. Азыр эми бир аз арыгыраак экен, а? Arı. Ортодон да арыгыраак. Ortadan dil arı kız. Муну бир ортодон жогорураак кылып семирсе өлө фигурасын көрсөтсө керек дагы. Муну белдин дагы бул жактагы узундугу сонун экен да. Ушул жылкылар өзү чуркайт да, бели узун жылкылар. Мына чуркаган жылкыларды билесиздерби? Мына бүт эле шторм. Мына көк бөрүдө чуркаган бели узун жылкылар. Ошол сыяктуу белдүү жылкылардан экен. 110 000 сом кеми бар дейт. Бүгүн биз сиздерге мына ушул эки өспүрүмдү көрсөттүк. Ээсине чалып байланышыңыздар, колдон качырбаңыздар. Не ходовой, тай ходовой. Тез эле өтүп кетет азыр. Анткени булардын келечеги болот да. Эч жери бузулбайт, өзүңүздөр тарбиялап аласыздар. Ошондуктан шашылыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Чүйдүн тайлары экен. Бул азыр Өзбекстан, Тажикстандагы чүйдүкүнө катуу кызыгып атат. Кыргызстанда Бишкектин аттары деп атат, эми көпчүлүгү Бишкек деп айтат, чүй эмес. Булар өтө келишкен болот да. Анан кандуу болот, чыдамкай болот. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Анда эмесе аманчылыкта көрүшкөнчө, сиздер менен биз күн желескен алып болду. Мына ушул тайларды колдон качырбаңыздар.